Assalamu alaikum, ардактуу Ошкор каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Бүгүн 2020-жылдын 14-декабры. Биз Ноокат чергесиндебиз. Тактап айтканда Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн Борку айылында турабыз. Борку айылынан өспүрүм келишкен, башыны тик көтөргөн, төө куйрук десек дагы болот. Куйругу кыска, таза данчак породасындагы өспүрүм сатылып жатыр. Ушул өспүрүм тууралуу кенен маалымат беребиз. Башыны көтөргөнү мага аябай жакты. Көрүңүздөр, назар салыңыздар, байкаңыздар. Кыскараак кармап турчу, мындай жакыныраактан тартып, путу колун тартып көрсөтөйүнчү. Кашкасы бар экен. Өзү да жылтырап турат экен, таза данчак. Жашы кандай болуп калды? Така жол экен, Така урлу эле экен. Качан үйрөттүңөр минип? Жакында эле өзү алганыбызга 1 ай болду да. 1 ай эле болдубу? 1-2 эле миндик. 1-2 эле миниле. Кайра сатылуудабы эми? Кайра сатылып жатыптыр. 1-2 минилиптир. Минилип үйрөтүлүптүр. Даяр экен. Пародасын сиздерге айтып өттүм. Данчак уруеңге алып өлчөсөңүздөр дагы 1.58, 1.59 сантиметр чыгат, 1.60га жетпей калат экен. 1 сантиметр, 2 сантиметр жетпей калышы мүмкүн. Колго жоош эле, ден соолугу кандай? Мына көкүрөктөрү дагы жакшы экен, Көкүрөктүү экен. Ошондо жазга 3 жаш болгула бышты. Жазга бышты, азыр кунан. Куйругу өзү ушундай кыска экен, Көрүңүздөр, байкаңыздар, акчаңыздарды чамдаңыздар, жаксы аласыздар. Эми минилип үйрөтүлүптүр, даяр экен, мындайча айтканда. Өспүрүм данчакты колдон чыгарып жибербеңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Баасы канча дейт эми? Баасы канча? $2000. Баасы $2000 экен. Кеми бар. Сиздерге байланыш үчүн телефон номерин калтырып өтөмүн. Данчакты алам десеңиздер, төмөндө биз номер айтып өтөбүз. Ошол номерлер менен ээси менен байланышыңыздар. Телефон номер канча? 0508 алдында кодун сөзсүз айтып өтөйүн. +996 508 75 52 53 номери менен байланышсаңыздар болот. Мына сиздерге болгон маалыматты айтып өтүшкө аракет кылдык. Биз айткан дарекке келип көрсөңүздөр болот. Же болбосо ээсинин өзүнө чалып дагы кенен маалымат алсаңыздар болот. Айылда дагы жакшы эле баага берилбептир. Өздөрүнүн айылында эскерте кетебиз. Баасы келсе сатылат деди ээси. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар өспүрүмгө. Башыны көтөргөнүн көрдүңүздөрбү? Сындуу өспүрүм экен. Колдон чыгарып жибербеңиздер. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр.